деги эле өзү бул бир сынак достор. Биз деги эле айтабыз го мынагу кыйынчылыктар биздин алдыбызда чыккан тоскоолдуктар бизге ийгиликке жетиш үчүн ушул ийгиликке жетүүнүн бир зыйнаты. Мындан эч кандай коркуптун кереги жок, паника кылыштын кереги жок. Эң негизгиси паникага кирбеш керек. Биз колубуздан келишинче даярдандык, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Кимдер бир жыл бою даярданган болушу мүмкүн. Кимдин мүмкүнчүлүгүнө жараша 2 ай даярданган болушу мүмкүн. Биз буюрса баардыгыбыз аракетибизди кылдык деп эсептейбиз. Аракетин кылып, мүмкүн болушунча даярданган окуучулар так паникага кириштин кереги жок. Биз мындай билген эле нерсеңерди колдонуп, ошол экзаменде буга чейинки ойлоруңарды чогултуп, буга чейинки алган илимиңерди, билимиңерди ошол күнү кагаз жүзүнө эле түшүрө алган болсоңор, ийгилик буюрса биздин колубузда. Эми ага кирип кетип атканда эмнелер кылышыбыз керек достор? Бүгүн 23 күнү, 24 25 кире турган окуучулар үчүн айтып атам, 23 май күнү уже даярданыштын деле кереги жок. Даярдана турган болсо, үстүртөр, тоготер жерлерди гана карап коюш керек. А так даярдана турган эң акыркы күнүбүз эртең буюрса 22 май күнү жакшылап акыркы даярдыктарыбызды кылып, 23 май күнү мүмкүн болушунча өзүңөрдү мындай тынч, спокойно алып жүрүүгө аракет кылыш керек. Эртең менен эрте туруш керек. 23 күнү эрте турушубуз керек. И мүмкүн болушунча шартыбызга жараша 23 күнү эртерээк жатып, ошо 24 күнү экзаменге кетээрде эрте туруш. Канчалык эрте турсак, биз билгенден иштөө функциялары ошончолук эрте иштей баштайт. Ошон үчүн эрте турган сунуштармын. Биз многу стрессовый состояниеден чыгыш үчүн ар түрдүү жолдор айтып атабыз. Шоколад жеш керек дегендер бар, жыттуу гүлдөрдү жытташ керек дегендер бар. Булар ар кимге индивидуальный таасир эткени үчүн почему бы нет деп баардыгын колдоно беришинчи. Мисалы, шоколад жесем, менин тырыгымдагы жанагы шеше гармония деп коет, ошол нерсе көтөрүлүп, чындап эле мага таасир этиши мүмкүн. Кээ бирлерине жагымдуу музыка таасир этиши мүмкүн. Кээ бирлерине ошондой жыттуу гүлдөрдү жыттаган таасир этиши мүмкүн. Ар ким таасир этет. Аны ар ким өзүн билсе керек. Эгер билбеген болсо, bunun bardağın kılıp görüştü, eş kандай болдук жок. Жакшы сунуштар айтылып атат. Бул эми сиз окуучунун өзүнүн гана аракеттерин айтып кеттиңиз да. Анан окуучунун ошол күндөгү маанайына, ошол жетиде жакшы абалда болгонуна ата-эне менен мектеп мугалими да сөз таасирин тийгизет. Алардан кандай жардамдарды окуучу күтүш керек? Бул ортеге даярданганда ата-эне өтө жакшы мындай негизги ролдордон ойношо керек деп ойлойм. Мен экинчи баламдын дагы тапшырдым. Биз булардын аркасында тура турган эң чоң болушубуз керек да. Ошол аркасына турганда, деп мындай бизге ишене турган чалык, мындай уверен болуш керек да. Мен ошондой. И дайыма балдарыма чындап эле мен дайыма аркасына поддержка көрсөтөм. Өзү деги эле мындай алтын сертификат жөнүндө сөз кыла турган болсок деги эле, мисалы биринчи балам алтын сертификат алган, 226 балл алып, Алучада ушул мүмкүн болушунча окуучулардын эрте даярдана баштаганы эң туура болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо 10 классы бүтүп жайкы каникул болот, ошодон баштап даярданабыз. Биздин предметтик тесттерибиз бар, предметтик сабактардан даярданышыбыз керек. Анын бизде өтө жаңылыштык бар, январдан кийин даярдансак, жаңы нерселерди үйрөнөбүз, үйрөнгөн боюнча окуш ийгиликтер биздин мындай
деле көзү дегендей нерсе да. Эми бул ортодон жогору окуган окуучулар үчүн кайталоо катары бул жакшы. Бирок азыр көпчүлүк окуучуларыбыз ортодон бирок мүмкүн болушунча эрте башташ керек. Анан ата энелердин көпчүлүгү бир жерде акыркы 2 айда өтүп жатпайбы? Эгер чындап эле результат күткөн ата эне болсо, ал мүмкүн болушунча эрте мүмкүн болсо баласынын өзү тааныш керек. Ошол тааныганына жараша баласынын билим деңгээли, кабыл алуусу, зээнинин ачыктыгына жараша канчалык эрте баштаса ошончолук жакшы. Кээ бир окуучуларыбыз чындыгында зээни өтө ачык. Алар мурунтан жакшы окуган болушу мүмкүн. Алар 11-ci класстан эле даярданышат. Эми мен кантип жардам бердим ата эне катары балдарыма? Мен мүмкүн болушунча буларга шарт түзүп бергенге аракет кылдым. Керектүү материалдардын баардыгын айтып берип аттым. Эгер мисалы болсо, бул группадан сырткары дагы, булар группада окуйт, группадан сырткары дагы түшүнбөй калган темалар болсо, мугалимдерге жеке сабактарды суранып, алардан жеке сабакка өзүнчө бөлүп, аларга именно ошол темалар боюнча убакыт бөлүшүп суранып, түшүнүп берип атышабы. Кээ бир темаларды бири-бирине байланыштуу болгон, түшүнүш керек болгон темалар бар. Эгер аны окуучу түшүнбөй калган болсо, андан кийинки темаларды канчалык түшүнүп, аны айта алган мүмкүн болушунча түшүндүргөн темаларды. Эми бул ата эне мисалы биз айтабыз, мен жумуштамын, акчасын төлөп коюп атам, колуман келген ушул деген бул эгер чындыгында жакшы жыйынтыкты күтүп аткан болсо, анда ата эне дагы орто боюнча өтө жакшы. Эми менин дагы бир Жеке кечиресиз, үнүңүз аябай пас чыгып атыптыр. Мүмкүн болушунча эми жакыныраак сүйлөйсүзбү же наушникти алып коюп эле сүйлөйсүзбү? Эми кандай угуп атат? Эми сонун угулуп калды. Азыр эми уланта берейинби? Уланта бериңиз. Буга чейинкилерим угулдубу? Угулуп атты, бирок мындай толук угулбай калып атты да кээ бир сөздөрүңүзчү. Бирок жакшы эле болуп атты. Уланта бериңиз. Ошон үчүн ата эне ОРТ боюнча кабардар болуш керек. Эгер баласынын жыйынтыгынын жакшы болушун кааласа, өзү дагы ошончолук бул проблеманы мындай сезиш керек да, өзү дагы. Сабак берген мугалимдердин сабактарына дагы барып катышыш керек, канчалык эффективно сабак берет, ошолорду текшерип көрүш керек. Кээде окуучу өзү өтө аракет кылышы мүмкүн, бирок мугалимден проблема барбы деген күмөн болбош үчүн дагы сөзсүз түрдө сабактарга дагы барып катышыш керек да. Бул ОРТ боюнча менин шансым именно ушул ОРТ сферасында иштеп калганым үчүн дагы бул боюнча мен балдарымды өтө жакшы түшүндүм. ОРТ кандай даярданыш керек, бул боюнча өзүм дагы азыр көптүр маалыматым болгон үчүн колуман келишинче жардам берүүгө аракет кылдым балдарыма. Эң сонун. Демек ошондой алтын тамгага ээ болгон балдардын артында сиздей көлөгө чейин турат. Бул үчүн кубанычтабыз. Мен деле ошо ОЙОТго даярдап жүргөн катары көп окуучулар аябай жакшы билет теорияны. Бирок ОЙОТго кирген мезгилде же тестти белгилеп атканда аябай шашып алат да. Мүмкүн убакыттан ошондой болуп атабы, билбейм. Анан ошолор эртең тестке киргенде мындай шашып кетпөө үчүн кандай аракеттерди кылыш керек? Тестке киргенде менин сунушум тестти бир сыйра карап чыгып, мисалы кирерибиз менен математикадан 30 суроолук колонканы көрөлү. Аны каттарынан чыгарып кетиштин кереги жок. Ал карап ошол 30 суроонун ичинен кайсыларын чыгара алат? Биринчи ошолорду чыгарып алыш керек, оңойлорду чыгарып алыш керек. Бул бир жагынан бизге разминка болот. Бир жагынан балким оңой суроолор көп болгон үчүн, балким жарымынан көбүн белгилеп койгондо андан бетер өзүнө ишенич жаралат. Мен азыр калганын бат эле кылып коем, же болбосо кыла алат экенмин деген ишенич жаралат дагы. Калган кыйындарын ошол убакыт бөлүш керек да.
Бизде көбүнчө катарынан чыгарып кетет дагы кээ бир суроолорго такалып бир суроо үчүн эле 5 минутасын каржап коюшу мүмкүн окуучучу. Колонкада биз билебиз да 1 минута только бир суроого 1,5 минута берилет. Бул кийин аткара турган тапшырмаларга жетишпей калышы ыктымалы бар. Ошон үчүн мүмкүн болушунча оңой суроолорду биринчи чыгарып алып, жана разминка кылып алып мээбизге, андан кийин татаал суроолорду чыгарсак оңой. Мисалы 1-2 татаал суроону чыгарып, эми бизге татаал көрүнгөн суроону, ал канчалык татаал экенин биле албайбыз, бирок бизге ошол мына кирген окуучуга татаал көрүнгөн суроонун үстүндө 1-2 эле суроонун үстүндө тура берип, калган оңой суроолор чыгарылбай калгандан көрө биринчи оңой суроолорду чыгарып алыш керек. Бул кыргыз тили үчүн дагы, бардык эле мынагу 2 предмет үчүн дагы ушул нерсе оң. Жакшы, рахмат. Мен бул жакта суроолор келатат. Ушул суроолордон кийин мен суроону берсем, саат 14:00-дө тапшыра тургандар үчүн кандай сунуш бере аласыз? 2-ге чейин эмне деген гана ойлор келиши мүмкүн? Алардан кантип арылабыз дейт Ханзада. Түштөн кийинки тапшыра турган бул бир аз чындап татаалыраак болот. Мен бир жылы биз эми ОРТге даярдаган мугалим катары өзүбүз дагы ошол окуучулардын ошол эмоцияларын сезиш үчүн, психологиялык абалдарын сезиш үчүн деги эле өзү ОРТ боюнча туура багытта кетип атабызбы же башка эле багытта кетип атабызбы деп булардын баардыгын анализдеш үчүн өзүбүз дагы ОРТге кирип турабыз. Мен бир жолу киргенимде ошондой саат 2-де киргенмин. Эми ал жерде уюштуруу иштерине дагы байланыштуу болот. Жаман жери ошол жерде волонтерлордун уюштуруу иштери жакшы жүргөн болсо, убагында башталса бул эч кандай кыйынчылык жаратпайт, чындап. Бирок мен бир жолу киргенимде 1 саат кечигип башталган да. Бул бизди андан бетер стресс кылышы мүмкүн. Бул нерсени мындай эске алып кириш керек да. Мен ошол жерде отурганда 1 саат кеч башталган. Окуучулар күтүп отуруп, саат анысынан 2-ден кийин болгон жок, уктап калган окуучуларды көргөм да. Бул бир жагынан мындай бир аз аркага тартып коюшу мүмкүн дечи. Эми буюрса убагында башталып, сонун эле уюштуруучу болоптур бул жерде үмүттөнөбүз. Саат 2-де кире турган окуучуларга суу алып алышты сөзсүз сунуштайбыз. Суу алып алышы керек. Кээ бир волонтерлор киргизбей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн суу дагы платочкиңер, сууланган платочки алып алыш керек. Бул бизди освежить этип турганга, жана өзүбүз паника болуп ушундай болгондо мына чекелерибизди муздак платочку менен ачып турсак, эле өзүбүзгө келтирет. Анан бул нерсе, бул маанилүү нерсе экенин эске алып киришибиз керек да. Бул жана биз тандай турган кесибибиз, ушулардын баардыгы ушул экзаменге байланыштуу экенин эске алышыбыз керек да. Эгер буну кандайдыр бир мындай обычный бир сынак катары кире турган болсок, бул 3,5 сааттык сынак болгон үчүн биз уже сынактын ортосуна келгенде уже ныксырай баштайт да, жаман жеричи. Бунун ошончолук серьезный экенин эске алып кире турган болсок, мындай нерсе болбойт. Эми саат 2-де кире тургандарды эртең мененки саат 5-те тургула деп айта албаймын. Алдын ала бир сыйра эс алып, балким жакшылап чай ичкенден кийин бир аз мындай 15 мүнөттүк, 20 мүнөттүк балким чырым этип алып киргени деле дурус болсо керек. Жакшы сунуштар айтылып атат. Бул жакта Белек Кудайбердиев деген кол көтөрүп атат. Белек, кандай суроолор бар? Микрофонду жандырып суроону берсең болот, Белек, сенин сүйлөгөнүң бизге улбай атат. Эми сүйлөп атат азыр. Звук подключение болуп атат. Мүмкүн болсо достор, суроолорду сообщение кылып чатка жазып койсоңуз жакшыраак болот экен. Анткени интернет жакшы эмес жерлерде бизге кошулуу кыйын болуп атат. Тилекке каршы Белек чыгып кетти. Анан эжекей ошо тест учурундагы биз окуучулар сактай турган айрым эреже тартиптер бар да.
баягы кээ бирөөлөр ошону түшүнбөй калат же укпай калат, көп окуучулар баягы тестке катыша албай тилекке каршы баягы 3 жолу X алып чыгып кеткендери дагы бар. Ошо кайсыл кандай эрежелерди тест учурунда сактоо керек? Достор, ушул нерсени баса белгилеп айткым келет. Бизде жума сайын азыр ушул күндөрдө каждый день мындай күн сайын пробный тесттер уюштурулуп атат. Эми ошол пробный тесттерге жок дегенде бир жолу катышууңарды сунуштаймын. Ал жерге киргенде кантип толтуруш керек, кайсы жерге эмнени жазыш керек, ошолордун баардыгы ушуну үйрөтүлөт да. И многу 2 жылдан бери биз Сомонун баракчасындай кылып, дал өзүндөй кылып чыгартып атабыз азырчы. Пробный тестке катышып жүргөн окуучулар туура эмес жазып койбойт эч качанчы. Ошон үчүн алдын ала пробныйга бир канча жолу катышкан өзү пайдалуу нерсе. Бул өзүнүн билимин дагы текшерет бир эле учурда. Бир эл андан кийин ошол ОРТге киргенде кайсы жерге эмнелерди толтуруш керек, ошолор боюнча дагы кандайсы мындай эмне кылганда эрежелер бузулат, ошолордун баардыгын биз ошол жерде эскертип турабыз. Эми ОРТге киргенде бири менен сүйлөшкөнгө болбойт. Өзү деги эле болбойт. Бир жагынан ал өзүңдүн оюңду мындай чаржайып коюшу мүмкүн. Экинчи жагынан неме кылышы мүмкүн. Суроо суралып аткан окуучуга дагы мешать этиши мүмкүн. Эгер буну волонтер байкап турган болсо, эми ал волонтерлорго да байланыштуу нерсе болот, жанагы жерде иш жүргүзүп аткан. Байкап кала турган болсо, ал жерде эскертүү айтылат. Бирок мындай 3x биздикине окшоп 3x эч качан коюлбайт аларда. Бир эле жолу эскертүү айтылат. Эскертүү айтылгандан кийин балды кемитип коюу деген нерсе жок аларда. Бирок 2 жолу x коюлган окуучунун жыйынтыгын такыр чыгарбай коюшат. Бал кемимек турса, жыйынтык вообще чыкпай калышы. Ал жерде окуучулар узак отургузулган үчүн эч кандай мындай почти эреже бузуу деле болбойт ал жердечи. Ар ким өзүнүн ошол ийгилигин ойлоп келген үчүн. Бирок достор, ушуну эске алалы. Силер эгер жаныңардагыларга сүйлөй турган болсоңор, өзүңөргө эле эмес, жаныңардагы ошо кимге сүйлөгөн болсоңор, ага да зыян келтирериңерди эсиңерден чыгып. Ошон үчүн билгениңерче тоголоктошуңар керек ал жерде. Билбегениңер ошол боюнча буйруса баардыгын билип кирип аткандарсыңар. Бул жактагы чаттарды дагы суроону бере берейин. Психология жактан кантип өзүн коргоо керек? Психологиялык жактан анан ОЯТда стресстен кантип кутулсак болот дейт. ОРТде айтканыбыздай жана суу ала киришибиз керек. Бул өтө жардам берет. Ал жерде прямо жүрөктөрү дүркүлдөп, окуучулардын башкача сезимдер болуп кетет. Колубуздан келишинче даярдандык достор. Буйруса жакшы болот, ийгиликтерибиз жакшы болот деп үмүттөнүшүбүз керек. ОРТ мындай өтө кыйын нерсе эмес. Бул биздин практикалык жашообуздагы колдонулган эле нерселер. Өзү эле ошон үчүн айтылат, практикалык грамматика, практикалык математика, ОРТнун өзү практикалык нерселер. Ошон үчүн мүмкүн болушунча логикаңарды иштетсеңер эле, сонун ийгиликтерге жетишесиңер. Мисалы бир окуучу ОРТден сынакка киргенде кошумча математиканы дагы тандаган. Ал айтат, кошумча математиканы тандаганымда дейт, мен дейт көбүн эле белгилебедим дейт. Дегенде, мисалы тригонометрия боюнча такыр маалымат жок, аны белгилей алган жокмун. Логарифмалар боюнча почти белгилей алган жокмун. Булар боюнча менин маалыматым жок дейт. Булар өзү эле негизги тесттен келбейт. Келсе дагы 1 же 2 эле суроо келиши мүмкүн ошол бөлүмдөр боюнча. Ошон үчүн буларды билбеген окуучулар такыр кыжалат болбош керек. Бул ОРТ айтып атканыбыздай практикалык математика, практикалык кыргыз тили болот бул жердечи. Эгер буга чейин көп китептерди окуп жүргөн болсоңор, анда такыр кыжалат болуштун кереги жок. Буга чейин мурун кийин китеп кармабаган болсоңор, анда бир аз кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Бирок түшүнбөй кала турган нерсебиз жок. Биз өзүбүз түшүнө турган, эң жакшы түшүнө турган тилдерибизди тандап кирип атабыз.
орусча жакшы түшүнө тургандар орусча тандашты, кыргызча жакшы түшүнө тургандар кыргызча тандашты. Алдын ала мисалы мен сунуштай алам, окуу түшүнүү же болбосо ошол боюнча өзүңөр окуп бир сыйра мындай өзүңөрдү анализдеп көрүшүңөр керек. Мен мени түшүндүм деген сыяктуу. Эгер ошол окулган нерселердин көпчүлүгү 80%, 90% силердин оюңарда түшүнүктүү катары өтүп аткан болсо, такыр коркпош керек. Аналогия жана окуу түшүнүү бөлүмү ортодо эң көп окуучулар зеригип суроолорун карай башташат. Бирок тексттерди бир сыйра окуп, андан кийин суроолорду окуй турган болсоңор, жооптору өзү эле чыга баштайт. Жакшылап түшүнүп окуш керек ал жердечи. Математикадан деле ошондой. Кээ бир суроолорду балким варианттар менен иштегениңер оң болушу мүмкүн. Ал жерде чыгарылышын билбей турган болсоңор, варианттарды коюп көрүп иштешиңиз бул деле жакшы жол. Бирок баардык нерсеге жарабайт, жаман жери баардык мисалдарга. Деги эле өзү мындай кыйын эмес болот. Силер ошодон коркпой эле кире берсеңер. Мындай университеттин материалында чыгара албай калышы мүмкүн болбогон суроолор такыр келбейт. Эжеке бизде азыр 9 Ошон үчүн мүнөт. достор, жаныңарга сөзсүздө суроо 9 мүнөт убактыбыз Ой, калды. Эжеке. Бул жактагы суроолорго да жооп берип калсаңыз жакшы болот эле. Эми бул жакта дагы суроолор келип атат. Алтынбектен суроо бар экен. Эгерде эреже бузуп бир жолу 2 сана турган болсок, ОЯТнын балынан кемитилеби дейт. Тест учурунда концентрацияны кантип жакшыртса болот дейт. Тест учурунда концентрацияны кантип жакшыртабыз? Бул башка окуучуларга убактыңарды бөлбөгүлө. Мага тааныш бирөө кириппи деп мындай эки жакты карап, андан бетер мындай концентрациясын бузуштун кереги жок. Жана эгер паникага кирип мындай жүрөктөрүңөр дүкүлдөп кетсе, жанагындай нерсе бар. Ар кимдики ар түрдүү, кээ бирлери бар, мисалы санай башташат, билесиңерби. Ал дагы өзүбүздү алаксытат ичибизден. Кээ бирлери өзүнүн жакшы көргөн музыкасын эстеши мүмкүн. Бул дагы өтө успокоить этет. Кээ бирлери мисалы мындай мен колуман келишинче кылган калган нерсени бир Кудай таалам дуа тилектерин болушу мүмкүн. Концентрацияны ошол тестти берилгенден баштап мен азыр сонун ийгиликтүү белгилеймин дегенде эле уже биздин концентрациябыз жогула баштайт. Жолдоштор, ошон үчүн буну чогултуш үчүн атайын бир өкмө деле жок да. Биз буну именно сынакка киргенде бул боюнча өзүбүздү итак концентрация кылып кирген болобуз, психологически. Мен ушул ортодон жакшы бала алам деген ниет менен кирсеңер эле жакшы болот менимче. Андан кийинки суроолор, бул жакта аябай жакшы суроолор келип атат. Жок дегенде промный тестти канча жолу тапшыруу керек дейт. Бир жылда дейт. Эми пробный тестти жок дегенде бир жолу тапшырыш керек. Бирок сунушум мисалы менин буга чейин эми бул уже убактыбыз деле кетип калды. Бирок буга чейин мүмкүн болушунча биздин көп тесттерибиз бар. Алардын жок дегенде 5-өсүн тапшырган болсок, мындай өзүбүздүн деңгээлибизди да билген болобуз. Бир жагынан кандай суроолор келет, кандай форматтагы суроолор келет, бул боюнча мындай деги эле эмнеге басым жасашыбыз керек, булар боюнча биз маалымат берип бүттүк да ужечи. Даже мына каникулга жараша карата 9-10 майга чейин тест жаздырып, тесттин үстүнөн иштөө да кылдык, билген болсоңор. Булар именно ошо ортого киргенде ар түрдүү форматтагы суроолорду мындай суроону мындай чечесиңер деген мындай ыкмаларды көрсөтөт. Булардын баардыгына буйрукса азыр көптөр мугалимдер менен иштештиңер деп үмүттөнөбүз. Ошон үчүн эми казанда эмне болсо чөмүштө ошо чыга дегенде. Ооба, кийинки суроо Мерим деген окуучудан келип атат. ОЯТда анча-мынча суроолор атайын ката берилиши мүмкүнбү? Пробныйларда келип калат го ката болуп дейт. Ооба достор, буну эске алыш керек. Биз мугалим катары өзүбүз киргенибизде бул нерсени байкайбыз. Бирок силер канчалык байкайсыңар?
Бул сөзсүз түрдө ката келет деген нерсе жок. Бул мынагу кагаз булардын баардыгын техника чыгат, билесиң э. Ошон үчүн техникалык катадан мындай бир жаңылыштыктан болуп калышы мүмкүн. Биз бүгүн деле ушул ситуацияга туш болдук, өзүңөр деле күбө болдуңар. Болушу мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө бир пробный мынагу ОРТнын ичинде бир суроо ката болот деген эч кандай нерсе жок. Анча мынча болуп калышы мүмкүн. Бирок силер жооп бере албаган сурооңорду жок ката суроо деп бей беришиңер. Айжаркын деген кызыбыздан суроо келип атат. ОЕТда кайсыл жерге отурууну сунуштайсыз? Алдынабы же аркараак отуруш керекпи дейт. Чекерак отурганды сунуштайм. Чекерак дегенде мынагу бизде 3 катар ушундай кылып коюлат, парталар коюлса, көрөсүңөр. Ошондо чекерак болуп отурган жакшы болсо керек. Себеби ортодо отурганыңарда 5 жагыңардан уже 4 жактан киши курчап турган болот, оң жакта да, сол жакта да, алдыда дагы. Анын арасынан мишелдеп отурган адамдар болуп кала турган болсо, концентрациябызды чындап бир аз болсо дагы жалакчылык болушу мүмкүн. Мынагу оң жак же болбосо сол жак болуп катарда отурган оң. Анан капа болуп калат деген нерсе болбош керек достор. Мисалы жаныңардан бирөө силерге кайрылып аткан болсо суроо менен, жок азыр ушуга жооп бербесем мага капа болуп калат дегенди унуткула. Ал жерде силер өзүңөрдүн решающий момент, ал жердечи силердин сынооңордун ошол ийгиликтүү болушу силердин концентрацияңарга байланыштуу болгон үчүн тиги сүйлөп аткан кишини сүйлөбө деп деле айтып койгон оң эле болсо керек. Чындай. Даже көңүл бурбагыла. Эгер кайра силерди беспокоить эте бере турган болсо, мага тоскоол болуп атасың деп эле грубо, бир аз грубо болуп калат, бирок бул нерсени айтып койгон оң да. Себеби анын дагы туура эместигин алдында болсоңар, өзүңөргө дагы жолдо болот. Жакшы. Бул жакта окуучулардан ыраазычылык иретинде да комментарийлер келип атат. Мээрим жазды, эжеке сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Алтынбек рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Негизи бул оятны силер мындай жашооңордогу мындай эң чечүүчү нерсе катары кабыл албагыла. Болгону бир жашооңордогу бир максат, ошо максаттын үстүндө иштеген нерсе катары гана кабыл алгыла. Анан силер күткөндөй бал болбой калса дагы ага чөгүп кетпей, наоборот, ошонун силердин бир жакшы максатты таап алып ошонун үстүндө чуркагыла. Негизи бизде убакыт аз гана калып атат, ошон үчүн эжеке сизге акыркы сөздү берейин. Окуучуларга сунуш, кеп кеңеш, анан ийгилик каалап кетсеңиз. Достор, баардыгыңарга ийгилик каалайм. Буюрса, өзүбүз күткөн балдан да жакшы балдарга ээ болот. Бул ортого кирип кетип атканда, негизгиси бул жерде ниет болуп кириш керек. Мен жакшы бал алам деш керек. Жана жакшы ниет жарымыбыз деген. Ушул ниет деле биздин өзүбүздүн духу көтөрүп, концентрациябызды жакшыртып, мындай позитив жакка нейрондордун позитив клеткаларыбыздын позитив иштешине жардам берет. Дагы бир нерсе бар, мисалы алтын сертификат алам деген окуучулар болушу мүмкүн араңарда. Бул жогорку бал такыр башка, алтын сертификат такыр башка. Жогорку бал алам деп кирип, алтын сертификат бүткөн башка нерсе. Ошон үчүн чындыгында, мисалы, жок дегенде ушунча бал алам деген ниет менен киргениңер, ошол нерсеге жетишиңерге бирден бир себеп. Баардыгыңарга ийгилик каалайм. Буюрса, жакшы балдардын ээси болуп, өзүбүз бүткөн адистердин ээси болуп турбуз. Кыргызстанга керектүү жарандардан болосуңар. Бизге эгер суроолоруңар боло турган болсо, могу ортодон бир күнү калганда жооптун ушундай болсо, буюрса эшигибиз ачык. 23 майдан келсеңиз болот. Күтөбүз. Өзүбүздүн окуучуларга дайыма эшигибиз ачык. Пробный тест тапшырган десеңер, 26 майга чейин келип пробный тест жазып кетсеңер болот. Анын арасында силерге тоготер мындай көзүңөргө урулган суроолор болсо, биз жардам беребиз. Башкачараак формада суроолор келип жатса, буга чейин аракетибизди кылдык. Калганы эми
Бизде акыркы 1 мүнөт калды. Ошон үчүн бүгүнкү Zoom'га катышып бергендерге эжеке сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп, оюттун алдында чоң бир окуучулар үчүн жакшылык ишти жасап атасыз. Окуучуларга болсо чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, бул эфирлер мындан ары уланат. Силер оюттага кирип чыккандан кийин деле жогорку окуу жайлар боюнча маалымат берүүнү улантып беребиз. Анда бүгүнкү сессиябызды онлайн жолугушууну жыйынтыктадык.